Биз менен Ысык Көл областынын Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Максат Биртуганыбыз. Максат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиңер. Чоң рахмат. Ысык Көл областынын келген командалар боюнча ушул 9 май майрамына карата Көкбөрүгө дайындыктар боюнча кандай болду? 9 майга чынын айтсак, Норуз турнирине даярдык 100% болбой калганда бизгечи ортодон бир аз проблемалар болуп калган. Анан аттарыбыз, балдарыбыз даяр болгон, аттарыбыз даяр болбой калды Норузгачы. Анан ушул оюнга ушул Норузда баштаганбыз. Мен өзүм ошо 23 марттан баштап Мурастын аттарын өзүбүздүн Чолпон Атадагы ипподромго алып барып, ошо марттын 23-үнөн бери ушул күнгө чейин аттардын жанында болуп атам. Аттар бүт өзүмдүн көзөмөлүмдө. Өзүм ошо саяпкер байкем бар. Мен ошо Көкбөрүгө келгени Бакыт деген байкем менен иштешем. Мурда ошо Кабылан командасын жетектеп жүргөндө ошо аттарымды даярдап берчи. Ошол байкем анан өзүмдүн Жамболот Кайдыбаев иним, айылдан ошо 2-3 иним бияка чейин келип аттарды багышып атышат. Ошол күндөн баштап аттар өзүбүздүн карамагыбызда. Азырда ошо биз аттардын жанында болуп, биздин көзөмөлдө болот. Аттар Кудайга шүгүр, кандай даярдалыш керек болсо, ошонун баарын өтүп, анан ошо Жалал Абадта болот дегенде, ошо республиканский правленияда ошо бирден бир Ысык Көл областы биз каршы болдук. Мен өзүм ошо спортто жүргөн себеби, спортту өтө кыйын түшүнбөсөм да бир орто түшүнсөм керек деп ойлойм. Биз Көкбөрүгө өзү шарт түзүп беришибиз керек да. Бизге эмес, аттарга шарт болуш керек. Бул улактын аттарына өзгөчө көңүл буруп атабыз да. Булар каякка барбасын, байланып турган аттар болбойт да. Бизге кандай жерде турса аттар, биз барган жерде да ошондой условия болуш керек да. Диникте туруш керек, байланбаш керек аттар. Анан ошо былтыр баткенден кийин бир аз ошо көңүлүбүз эметип калган. Өзүбүз жыргап эле барып келебиз, адам кыйналбайт байке. Адам кыйналыш өтүп кетет. Аттыкы бул тил эле жок да. Анан ошо Көкбөрүнүн өтө кызыктуу оюн кылып берип аткан бул аттарга биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек да байке. Мен өзүмдүн ошо кыш бою дагы ошо кичинекей менен эле аттын үстүндө чоңоюп ат багып, мен аттын түйшүгүн жакшы билем да. Күнү түнү ат менен ошо жаның бир болуп калат экен ат мененчи. Анан биз ошо атка шарт кандай кайсы жерде ыңгайлуу болсо биз ошол жерге барганга даярбыз да. Эми Кудайга шүгүр, Жалал Абадта да жаман эмес экен. Биз башкача ойлогонбуз. Кудайга шүгүр байке, жакшы пойланы да сонун жасаптыр. Көчө Мурас командасынын биринчи оюну болду. Мурас командасы үчүн бул Ысык Көл областы үчүн көчө Көкбөрү Ысык Көл областы үчүн Көкбөрүдө тарых жаралды да. Биз Мурас командасы канча жылдан бери ойноп келатат. Вышкага чыгабыз, биринчи лиганы утабыз, вышкага чыгабыз, вышкада 5-6 ойноп келгенбиз да. Или 5 болобуз, же 6 болобуз. Көчө ошо даярдыктын, мээнеттин эмеси кайтты. Биз полуфиналда турабыз. 6-сы, 7-си Сары Өзөн менен ойнойт экенбиз, ошого даярдык көрүп атабыз. Баракелде. Сары Өзөн. Максат ушуга улай эле, аттарга улай. Мен ак тилекти көрүп атам, канча андан сырткары канча жаңыланды. Команданын башты жарым аты жаңыланды да. Биз ошол барып эле ошо жараган аттарды алып калып, бир 3-4 күн ичинде полный аттарды бир эмени биз 9 ат бактык да. 3 ат ошо оюнга жакын калганда келди, ошо 3 атыбыз жакшы эле даяр, бирок көңүлгө тойбой калды да бир азчы. Бирок жакшы результат берип атат. Бул көңүл качан тоет байке? 12 аттың бирдей туруп, 12 бала келип бирдей минсе, ошондо как тренер, жетекчи катары көңүлүм толот экен да. Анан Кудайга шүгүр, көчөгүн ошо бакубат менен чыгып аткан. Спортто байке, спортто эме болуш керек да, недооценка кылбаш керек. Биз Бакубатты Мурас командасы буга чейин утпаптыр. 31-августта 9 майда утулганбыз былтыр. Анан ошо эмгек кайтты деп айтсам болот. Көчөгүн ошо жакшы шот менен көңүлгө тоюп, көл үчүн ошо бир тарых жаралды да байке. Киши лигада. Баракелде. Максат, мени баягы азыр күйөрмандардын да күтүп атканы баардыгы баягы кийинки Сары Өзөн менен болгон беттеш болуш керек. Силер өзүңөр ушул кандай баалап атасыңар? Алар азыр оюн табасына чыга элек 9 майда. Мындайча айтканда силерге деле бир аз купуялуу болот аткандыр. Бул Сары Өзөн менен биз бир жерде сбор өттүк да.
мен ушул Сары Өзөндүн эми бул жерде кандай байке көкбөрдү жашыруун эчтеке жок да. Даже аттарын көргөзбөйм дегенде сарайына барсаң любой жетекчи атын көргөзөт да. Анан Сары Өзөндүн балдары менен бүт мамилем жакшы, жетекчилиги менен жакшы. Эми аттарын да көрдүк, чогуу тренировка өткөздүк бизчи. Ак Тилек менен БТРди жаткызышты. Анан эми бул жерде эми байке поля көргөзөт да. Поляга чыгат балдар өз ишин билет. Гөл дагы Кудайга шүгүр байке бышып калды. Высший лигада эми полуфинал бул оңой эмес да байке. Высший лигага чыгып анан ушу аракет кылып аткан инилер бар командада байке, байкелер бар. Ушу күнү түнү командага көңүл буруп, чуркап жүрүшөт. Билесиз да түйшүктү. Ооба. Бул негизи көкбөрүнү көп эл оюнду эле көрүп кетип калып атпайбы? Өзү кадрдын аркасын көрсөтүшүбүз керек да биз. Күнүнө бир аттын жегенин байке, бир ат кандай минилет. 3 жыл, 4 жылдай болуп калды ушу чоң деңгээлде көкбөргө аралашып жүргөнүмө байке. Даже сборныйга чейин тренер болуп, ушу Талайбекенин жанында жүрүп 2 ай Талайбекенин жанынан чыккан жокмун да. Бир нерсе, эки нерсе болсо да ошону үйрөнүп алайын, көрүп алайын да. Анан ошол өзүмдүн байкем бар. Бакыт байкем экөөбүз ошол марттын 23-үнөн бери мына ушул күнгө чейин аттардын жанында эртең менен келем, кечинде кетем. Даже эми менет деп айтсам болот да байке, аттардын алдын өзүм тазалаган күндөрүм болду да. Анан балдар келишти байке. Кудайга шүгүр жакшы оюн көргөнү балдарга ыраазымын. Кээде балдарды да нааразы кылып атпайбыз биз. Нааразы кылган себебибиз эмне биз? Балдар башка командагыдай жашагысы келет, башка командагыдай болгусу келет да. Биз ошол нерсени кылып бере албай атабыз да. Анан мен бул спортто өзүм кызыккан үчүн жүрөм да байке. Сөздүн ачыгычы. Мен деле ушу башка спортто жүргөм. Ал жалгыз спорт, ал өтө жакшы спорт да. Командный спорт оор да. Анан ушу көкбөргө келгеним кызыгуу, өзүм кызыгам. Эми башка деле иш кылып кетсем болот болуш керек, бирок мага ушуга жагат да. Мен ушул ишти кыла алам. Анан кылган соң ушу менет кылып, анан көл үчүн ушул тарых жаратканыма мен азыр ичимен сүйүнүп атам. Кудайга шүгүр, Кудайыма миң мертебе шүгүрлөр болсун. Баракелде. Максат ошондо Сары Өзөн менен болгон беттеш силердики эртең болобу же эртең 6 болсо же 7 болобу? 7 деп атат. Точный графикти көрө элекмин, 7 деп атат. Биздики көчө оюн болду эми азыр ошо аттарды бастырып, витаминдерин берип. Эми байке Сары Өзөн дагы бул чыгып утуп койчу команда эмес да. Оңой команда эмес. Бирок менет кылсаң любой командан чыгып утсаң болот экен да. Бул утуш үчүн менет кылыш керек экен да. Анан биз көкбөрүдө спортто өзү утушту максат кылбашыбыз керек да байке. Менет кыла берсең, утуш бир күнү келет да өзүчө. Анан Сары Өзөн Кудай буйрса жакшы оюн болот. Утсак дагы, утулсак дагы өтө кызыктуу, достойный оюн болот да байке. Баракелде. Максат, анда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып буйруса күйөрмандарды чакырып кетебиз оюнга. Кудай буйрса, биякта ошо бир туугандар менен Жалал Абад Ош тарап менен жолугуп сүйлөшүп атабыз. Биздин командалар келгенине кубанып атыптыр. Үйлөрүнө чейин чакырып тамак берип атат, бияктан суусун алып берип атат. Ыраазы болуп атам. Анан негизи мен эмнеге нааразы болдум байке? Эмнеге ушундай баргыбыз келбейт деп сиз өзүңүз деле угуп атпадыңызбы? Ооба. Мен бирден бир нааразы болгон байке, мен өзүм мел кыдырып, жер кыдырганды жакшы көрөм. Мага жагат да. Мен любой жакка барып, өзүм кыйналсам дагы жашап өзүмдүкүн таап кетем. Мага аттар жалка да байке. Биз аттарды ойлошубуз керек да. Бизге мындай оюн түзүп берип аткан аттарды ойлобосок, анда биз бул жөн эле коюшубуз керек да. Эртең билесиз байке, бир аттын баасынчы. Анан жетекчилик мындай да. Кимдир бирөө 12 атты өзүнүкүн алып келип салат да. Кээ бирөө бир жетекчинин бир аты жок, элден алып келип аракет кылып оюн кылып атат да. Ал ат бирдеке болуп калса, эртең ал жетекчи коюнун атты мен кутулайын да, ушулакка киргишпей эле коеюн деп биз көп жетекчини качырып атабыз да. Анан ушу башчылык дагы ушу жетекчилер менен эсептешиш керек экен да. Анан бизде бар да байке, сүйлөйт, бирок ат бакпайт, команда кармабайт, тилден эле келгендер бар да. Мен ошолорду чакырып кетмекчимин, ушу командаларга көмөктөшүп, команданын түйшүгүн, команда чыгарган кандай экенин түшүнгөн киши менен иш кылсак сонун болот да. Баракелде. Баракелде. Максат, анда буйрса, ийгилик кийинки оюндарыңарга. Аракет кылабыз, жакшы кызыктуу оюн кылып бергенге. Баракелде. Биз даярбыз буйрса.
Мынакей достор, Ысык-Көл Мурас командасынын көрөрмандары буйрса келиңиздер. Жакынкы 2 күндө так анык болот. Баягы графикти 1 күн калганда чыгарып атат. Буйрса кийинки мелдеш Сары Өзөн командасы менен мелдеш болот. Өтө кызыктуу мелдештердин бири.